Кыргызстанда азык-түлүктүн баасы күн сайын өсүүдө. Орусия менен Украинанын айланасындагы кырдаалдан улам доллардын курсу кескин көтөрүлүп, өлкөгө сырттан ташылып келинген товарлар кымбаттаган. Өзгөчө өсүмдүк майы, кум шекер, уун жана жумуртканын баалары өскөн. Бул четтен келет. Шекерди өзүздүкү токтоп калды, Белоруссиянын шекери келип атат. Майлар Россия, бизде май жок, өзүңөр билесиңер. Анан дыйкандардын күрүчтөрү да көтөрүлө баштады. Россиядан келген бүт круппалар, күрүчтөр баары көтөрүлдү. Дагы эмнелерибиз бар, чайларыбыз дагы көтөрүлдү. Биринчи очередь эле томат көтөрүлгөн. Өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан томат биринчи көтөрүлдү. Ичиндеги товар биздики болсо дагы, ишеси менен крышкасы башка чет мамлекеттен алат экен. Бир товардын полный бизден чыгып кете албайт экен. Бир бутагы сөзсүз бир чет мамлекеттен келип турат экен да. Ноябрда көтөрүлгөн. 5 сомдон көтөрүлдү. Азыр эми ар жума сайын бизде понедельник күнү санитарный день иштейбиз. Вторник күнү сөзсүз кошулуп келди товарларга. Не только молочный продукция, башка товарларды коям, ошо доллар несенин көтөрүлүп кетти. Ушуну контролдоп берген немелер болсо жакшы болот эле бизге деле. Россия менен Украинанын урушуна неме кылып атышат, айтып атышат. Если ошонун немесинде доллар өзү негизи да көтөрүлүп кетти. Неме боло турган болсо, если мен азыр ала турган болсом, түшүрсөм бир 5 коробкадан түшүрөм. Түшүргөндөн если резко түшүп кете турган болсо, мен банкротко кирип кетишим мүмкүн деп мен азыр арзан майларды гана сатам, кымбат майды ала албай атам. Базардагы асман чапчыган баалар аз айлык менен жашагандарды түйшүгө салып турат. Тапканыбызды тамак ашка араң жеткизип жатабыз деген тургундар айлык пенсияны жогорулатуу муктаждыгы бар экенин белгилешет. Өзүбүздөн чыккандар кымбаттап кетти. Каладан кел дегендер доллар кымбаттап кетти. Пенсия өзү 5000ге жетпейт. Кымбатчылык болуп атат, эл кыйналып атат. Ону көрүп атат. Эмне кылабыз аны? Ошондо бизге арзандатып же пенсияны көбөйтүп берсе, ошондо сүйүнөт элек. 5000, 5,5 пенсия алдым эле, азыр бар май алып, оны алып атып эле калбай калды да. Нары бери басабыз, онубузга пул ашпай калат экен. Продуктадан ашпайт экен. Россияда иштеген балдарыбызда кичинеден пул салып, ошолордун кунан кичинеден неме кылып аттык, эми алам рублям түшүп кетти. Рубльди ала албай атабыз. Банкка барсак, рубль жок, сом алгыла деп атат. Не кылабыз эми? Сом ала албай отурабыз, сом алайлы десек, арзан 80ден, 85ден берип атат. 65ке ham түштү. Ал эми монополияны жөнгө салуу агенттиги азык-түлүк бааларына күн сайын мониторинг жүргүзүүдө. Ушул тапта бааларды турукташтыруу максатында базарда негизги азыктардын болушун камсыз кылуу жумуштары аткарылып жатканы маалымдалат. Жөнгө салуу десе эле бул сөзсүз эле бааларды коюу эмес. Жөнгө салуунун ар кандай түрлөрү бар. Например, базарды ошол товар менен толтуруу. Ошол максатта бүгүнкү күндө Казакстандан буудай алып келинип, биздин Кыргызстандагы заводдордо өзүбүздүн жергиликтүү производительдерди иштетүү жүрүп жатат. Мына бүгүнкү күндө айта турган болсок, мурда 30 ун чыгаруучу заводдон 10га жакын иштеген болсо, бүгүнкү күндө 27 завод өзүнүн ишин жүргүзүп иштеп жатат. Мына Ошто бир завод, Ош областында Кара Сууда жана өзгөндө заводдор арзан баада унду чыгарып жатат. Алар 10%, алардын рентабельности 10%ке дагы жетпейт. Бул деген баанын кескин көтөрүлүшүнө жол бербейт деген маани болот да. Кыргызстанда баа саясаты доллардын курсуна байланган. 2 апта мурда 85 сомдун тегерегинде сатылып жаткан доллар акча алмаштыруучу жайларда 10 мартка карата 106 сомго жетти. Мындан улам азык-түлүктүн бааларында өзгөрүү болуп турушу күтүлөт. Асель Садыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаарынан.